Жадырап жайнап, жаздын келиши менен жана Нооруз майрамын унутурбай, Ош мамлекеттик университетинин Ыйман гимназиясында ушул 3-чейректин аякташына байланыштуу чейректик баракчалар тапшырылды жана буга байланыштуу атайын окуучулар тарабынан даярдалган концерттик программага күбө болдук. Концерттик программа өтө жогорку деңгээлде абдан кызыктуу өттү жана буга мугалимдер, жалпы жамаатыбыз, окуучулар активдүү катышышты. Окуучулар тарабынан даярдалган концерттик программанын аркасынан мугалимдер тарабынан атайын окуучулар үчүн даярдалган улуттук оюндар жарышы уюштурулду. Бул улуттук оюндарда ордо оюн ойнолду, аркан тартыш оюн ойнолду, топташ, тогуз коргоол жана кол күрөш оюндарынан окуучулар бири-бири менен таймашышты. Ордо оюнунда окуучулардын тайпасы менен мугалимдердин тайпасы таймашып, бул ордо оюнунда жеңишке мугалимдерибиз жетишти. Андан соң ошол кол күрөш оюн ойнолду. Кол күрөш бул эркек балдар өзүнчө жана кыз балдар өзүнчө таймаш уюштурулду. Андан соң ушул тогуз коргоол оюну уюштурулуп, бул тогуз коргоол оюнунда биринчи жана экинчи, ошондой эле үчүнчү орунга жетишкендерге ар кандай сыйлыктар тапшырылды. Мындан сырткары дагы ошол топташ оюну дагы окуучулардын арасында абдан жогорку деңгээлде өттү. Эң кызыктуусу ушул кыздар жана балдардын арасында кол күрөш таймаш аябай кызыктуу өттү. Бул таймашка окуучуларыбыз абдан даярдыктуу келген экен. Өтө жогорку деңгээлде болуп, баарыбыздын маанайыбыз көтөрүлдү. Ушу уюштуруучуларга мен терең ыраазычылык билдиремин. Жалпы окуучуларга ыраазычылык билдиремин. Ошолордун катарында мектебибиздин президентине, анын жардамчыларына терең ыраазычылык билдиремин. Жана ошондой эле мугалимдерибизге, жалпы уюштуруучуларга терең ыраазычылык билдиремин. Жалпыңыздардын Нооруз майрамыңыздар менен куттуктайм.